Alo. Саламатсыз агай. Саламатчылык. Кандайсың? Жакшы, рахмат агай. Өзүңүз жакшысызбы? Жакшы. Окууну бүтүп, урунарга тоо таппай калдым. Урунарга тоо көп агай. Өзүм денемди кокустатып алам деп эле коркуп атам. Сендей чоюн жигиттин денеси оорубаса керек. Агай, дипломдук ишимди кандай жактаптырмын? Эми мен кишини көп мактай бербейм, билесиң. Бирок комиссиянын төрагасы сени баса белгиледи. Бул чоң ийгилик. Рахмат агай. Ишенич тактоого аракет кылам. Азамат. Кеп мындай Баатыр. Сага чалганым себеби экөөбүз жолугалы. Жайлы. Жөн жайынча эле. Бирок жүрөктөгөн бир маселе. Сіздерге не керек? Эки кофе. Мага жөнөкөй элесиң. Баса, сен кофе ичпейсиңби? Бир кофе сүт менен анан суу. Ар ким өзүнүн туулуп өскөн айылына жан тартат эмеспи? Мен өткөндө айылга бардым. Барып жүрөгүм ооруду. Рахмат. Мени окуткан мугалимдердин көзү өтүп кеткен. Абдан мыкты агайлар эле. Азыр жаштар бар экен. Бирок болгон менен жүрөктөрүндө кесиптик жалын дем болбосо абалаң албайт. Мектепте билим берүүнүн деңгээли мышык ыйлаарлык. Азыр баары эле акчанын артынан кетип, акыл аш шакирттерди даярдап аткандай сезилет. Мына менин айылымда тарых мугалими жок. Тарыхын билбеген адам эмне болоорун түшүнөсүңбү? Ошондуктан менин айылым жаңы көз караштагы сендей жаштарга суусап турат. Мен деле барсам болмок, бирок сеникиндей энергиям жок да. Анын үстүнө жарым денем орусташып шаарлык болуп калгам. Сенден бир өтүнүчүм, айылыма барып, колуңан келишинче иштеп бер. Түшүндүм. Өзүң ишене албай атасың. Мен тиши жок балага курут берип аткан жокмун. Окуңду жакшы бүттүң, зээн түйсүң. Албетте, университетке калсаң деле болмок. Келечегиң алдыда. Эмне дерин билбей турам агай. Эми сиз ишенип атсаңыз кантип жок дейт. Ойлонгонго убакыт жок да агай. Мен бул ишти 2 жылдан бери ойлонуп жүргөм. Эгер менден да артыгыраак ойлоном десең, анда убакыт берейин. Мен макулмун агай. Ay turtay babay. Ne kaptanını var ne istedim. Hep burayı. O James Greenwood. Ulu жазуучу. Бұл жазуучуну балдардын периштеси деп коет. Мунун жанакы Жимми жөнүндө жазган чыгармасы. Укмуш, улуу чыгарма. Гринвуд бул деген балдардын түйшүгү, балдарды тарткан азабы, балдардын жашоосу жөнүндө жазат.
Halkı sen okutkan Selsayak da Siz okudunuz bile. bu da çıpığa. Andan da dılaydı okugam da. Eyvallah. Sen bizge kaydan geledin. Sen kaydan gelgen uçonmuş he. Ben sizlerin aylığa muallim olup geledim. Ya zaman. Esen Abdılday işini. Sen aldın da iş. Şu Esen ağayın okçusu olam. Hı. Bu yıl okunu öttüm. Hı. Anan işte beriş için sizlerin aylığa muallim olup geledim. Ağızdan vardı. Özüңe larık neme ekensin bizim ayылдын түйшүгү деп койбойт. Hey! Aslanım! Aslanım! Arık koroz! Tetek bana! Qaysi soğuktan? Tarıktan. Sızıcı depme ya. Ketkenге жол керең барбы анан? Qandayçı? Биз Nailдин агрессиясынан качып кетесиң го сен бак. 10 минут! У нас никакого агрессии! У нас все хорошо! Ay, senem ne muğam ne advokat oldum ya. Эптеп жагылып бир нерсе өндүрө алайын деп. Doğru bana bizden ayılga gelgen malim atı Çıngiz. Men sizin dele atыңызды bilbeytkemin. benimki Bektur. Bu olsa Belek. Kuday suygun bende. Ökmek ele mi ya? Bolbosa özüm uyine barsam. Шыңгыз деген ким? Men. Кел отур. Men biz. Жақсы адам екен. Өкмет нас болғанын біліп баласы алды. Hey! Belek деген кім? Men. Давай, otur. Begem kalmadı şu an. Нәрселер? Жақсы. Апаң үйде? Табарсыз қалмай еткен. Қашан келеді? Қазір келіп қалады. Кандайсыңар? Кандайсыңар? Келдиңерби? Саламатсыз ба? Саламат. Эже, үй даярбы? Эсен кулагай чалган турбайбы? Ой, эми сен кулагайын чалды, үй даяр. Бошотуп тазалап барды. Акчасын квартплатын төлөп койсоңор эле жашай берет да. Эми квартплатты биз төлөйбүз да. Тамак аш жатаканасын биз мойнубузга алганбыз. Мойнуңа алсаң төлө да. Эми сен баягы квартал, свартал деген башты ортасың дем сен дагы. Эже, жүрсөңүз. Ой, эми жүрбөй эле айтчы эле, могу жерден эле чечип коелу. Эже, bir aydık kança oldu? Bir айга 2000. Эми баягы эсен кулагайыңды сыйлап 1,5 кылайын. Мақұл. Байке, бұл айдықны өзім эле төлөй берейин. Эмки айдан баштап камсыздап бересиздер да. Макул. Кичине Эч нерсе эмес байке, болот. мен кете берейин. Отчет да берет элем. Ой, кете бер. Макул. Рахмат байке. Кете бер. Ай бала, мен көтөрчү. Жүр. Үйдү көрсөтүп коеюн. Жүр кой, кир. Кир. Мына. Иш аяктарың моякка коесуң.
Кийим кечеңди ар жак элесиң. Мынакей керебетиң. Ошо, дагы эмне? Китептеримди эже, кайсы жерге коем? Китеп? Ай, мына бул жерге эле коюп коесуң. Мына? Пока мына бул жерге от жагылбайт. Чычкан деген кирбейт дегендей. Эшигин кулптануу ии баса. Кулп демекчи. Келе мага бир 200 сом берип кой. Келе. Илгерки могу жакшынакай. Кулпу ме кой. Кеттим мен. Kim bul? Kim bul? Шаарлықтардың ешік ашпаға тозақта. Кто там, кто тут деп. Кир. Салам алейкум. Алейкум салам. Ей, көмеш Қасан. Бұға тамақ ас жасап жейсің. А бұл... бұл кружка. Мұны атайын сағалып келдік. Шағылықтар шыныменен чай шалбайсыңарды. Байке, жөнле койсоңор болмок экен. Жөн койчу бері. Ей, бұл биздин өкмөт менен болгатын. Оздорунун сүйлөгөн эле болбосо. Эч нерсе эмес, байке. Баары жакшы болду. Мейли. Ладно. Биз кетели. Чир. Жакшы. Макул байке. Бизди көргөн жоксуз. Ей, эч кимге айтпа. Эгерде биздин келип кеткенибизди болгатын билсе, сотто тиет. Жарайт байке. Рахмат. Чоң рахмат. Koyur. Görmöksün. Ne otasın? Ne otasın? Ушинтип ойнойм. Çurkaba, şiran sıngır. Arkam oyunun aslında kalıp ölüyorsun. Hey, 5. bıklar. Girmeysinler mi savaqa? Adalbay, kayaka. Bilemem, gir savaqa. Саламатсызбы? Salamat. Кечиресиз, директордун кабинети кайсыл жерде? Siz kimsiz? Ай. Ah. Ne diyorsun? Çapmak durgay öldürüp salsa. Görüyoruz. Ha siz emniге geldin deysiz? Шаардан практикага келгем. Директорго жолуксам болобу? Жүрүңүз. Чыңгыз. Чыңгыз, мен сени 11 класска класс жетекчи кылайын деп ойлогом. 11 класстын балдары аябай бейбаш. Сен де аларга кошулуп бейбаштык кылып кетпейсиң? Мен бейбаштык кылып боюнча келсем, сизге кирбей эле айылдын башынан же шаардын өзүнөн баштамак. Тамаша.
тамаша да. Сезим. Чыңгыз. Чыңгызды мектеп менен тааныштыр, жалпы мектеп менен, жамаат менен. Бул мектептин жалпы көрүнүшү өтө деле жакшы эмес. Проект жазып, оңдоп түзөөгө инвесторлорду караган жоксуңарбы? Ай, кайдан? Тетиги жактагы чатырлардын кебетесин карабайсызбы? Бул чатырлар да эскикен. Ооба. Оокаттарыңызды жыйнаңыз. Жаңы мугалим келди. Ой, мен тааныйм, биз үйдө жашайт деп отум. Кичине сабырдуураак болсоңуз. Аты Чыңгыз. Тарых сабагы боюнча мугалим. Бул эже Саадат. Тааныйм. Гүлзат эжекебиз математика сабагынан берет. Англис сабагынан берген эжекебиз, эжекебиз, андан Гүлшайыр эжекебиз, русча адабиятчы, бул жакта физика сабагынан берген эжекебиз. Бул эжекебиз болсо иман адеп сабагынан берет. Кишинин көзү мындай болсо эле мектепти өрттөп жибересиңер го? Шүмшүктөр. Эй, отур чай, сөлдүрөбөй. Ой баратпаймынбы? Ай, тынчтангылачы. Жин тийген го буларга. Түздө партаны. Түздө атпайбы. Көңүл буруп уккула. Угуп атабыз. Бүгүн биздин мектепке жаңы мугалим келди. Аты жөнү Чыңгыз. Тарых сабагынан берет. Жана силердин класс жетекчиңер болот. Атай силерге билим берүү үчүн Бишкектен келди. Базарлык барбы анан? Көрсөтөм сага базарлыкты. Жаңды жаап отурчу. Болот базарлык. Каякта жүрөсүң? Эшикте жүрөм. Чеч кепкаңды. Чече албайм, башым кетти. Сөз жок да сөз жок. Сен киши деле болбойсуң. Сенден бир бандит же болбосо келесо чыгат да. Бандит болсо эмне экен? Бандиттер жыргап эле атат. Жарайт. Таанышканыма кубанычтамын. Сезим Мырзабек менен сиз бара берсеңиз болот. Калган балдар менен өзүм сүйлөшөм. Буларды катуу кармабасаңыз, башыңызга чыгып башкарып алышат. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Биз дагы кубанычтабыз. Рахмат. Жыга чапсың. Коен. Апаңда болгон кишини да ушинтесиң. Анан эмне өзү допускать дейт? Болду. Мен айтып коем допускать этпе деп. Так, балдар. Тынчтанабыз. Ким бул? Менин атым Чыңгыз. Эми балдар силер менен бара-бара таанышып алабыз. Сиздин атыңыз ким? Атыңыз ким? Бактыгүл. Бактыгүл. Жакшы. Бактыгүл, быйыл окууну бүтүп кайка тапшырайын деп атасың? Билбейм. Бир аз иштеп, анан эмдиги жолу тапшырсамбы дегем. Эмне үчүн? Эми окууга өтүш үчүн акча керек да. Контракт. Анан кийим кече дегендей. Түшүнүктүү. Кайсы жакка тапшырайын деп аттың эле? Негизи котормочу болсомбу дегем. Котормочу жакшы да. Англисче канча сөз билесиң? How are you? I love you. Yes, no, okay. Болду агай. Билбейм деле. Көрдүңөрбү балдар? Биз максатты туура эмес коебуз. Котормочу болом дегениң жакшы, бирок кесипти эмес, кендирди кескен акчаны максат кылып алганбыз. Бул өтө чоң жаңылыштык. Балдар, баарыңа тиешелүү жашоодо эмне максатыңар бар? Үйлөнүш керек, бала чакал болуш керек. Дагы? Көрөбүз да, Бишкекке жетсе кепте оокат кылып кетебиз. Аял алуу максат эмес. Максат бул адам аракет кылып жетүүсү. Үй бүлө куруу өзүнөн өзү келет. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы үй бүлө курасың. Максат балдар, кааласаң келет. Каалабасаң келбейт. Эмгек балдар максатка жетүүчү жолду көрсөтөт. Мисалы, Бактыгүл. Сен алалы. Сен котормочу болом деп атасың. Эмгектен,
Кантип күнүгө англис тилинде сөз жатта. Жок дегенде 5 сөз жатта. Ошондо мыкты котормочу болосуң. Балдар, адам өзүнүн сүйгөн кесиби менен гана бактылуу болот. Агай, звонок болуп калды. Бир чыны сууну бир эле тамчы ууз коет. Ал эми бир чыны ууну бир тамчы суу тазалай албайт, балдар. Көрдүңөрбү? Өзүңөрдүн сүйгөн кесибиңер болбосо, күнүмдүк көрөкат адамды чарчатып ийет. А чарчаган адам сүйгөн кызына эмес, энесине катуу айткандан кайра тартпайт. Агай, мен кете берсем болобу? Эми жакпас албетте. Бүгүнкү иш күнүңүз кандай өттү? Жакшы, рахмат. Чарчаган жоксузбу? Жок. Жакшы. Балдар таланттуу экен. Арасында шыктуулар да бар экен. Ай kız. Hem de çilisten bolayın dedin be. Tetik etti tuğra koysan bolat bile. Cemne cegendele bilesin be. Men çok bolsam boldu da bu yerde. Eşteke yok. Oşol gitip toku atıp hukmuş bolup keteringdi. Görüm, hukmuş bolup ketsen bu murdumdu tuğrasından kesip bereyin. Cemnetik ağayın aytıp atağı. Апа, агайым эч нерсе деген жок. Өзүм эле окугум келип жатат. Koproy. Eğsey, tur ordungan. Окубай эле койдum. Mobu үйдün içindeki görü okattı bütür günün. Anam бар bana mağa çilisten bolgunun. Анан эмне содагер болобу? Timele bulmağa emteden ay çıkıp kalgan turbayбы? Emteden sen benim menen ay çıkıday olup kaldın Eğsey. Akmak dese. Pois Table. Tabil емес кыз. Deyip bu. Деп окулат. Өмүрү китептин бетин аччы эмесең. Жаңага келиптир. Аябай кыйын экен. Кыйынды кыйын деш керек. Апаңдын таңкыган тамагынан ичиш керек. Жөнөкчү ата. Виктор. Токтотсун муну. Эле кадырым беле калбай калды. Мен го түшүнөм. Могу кыздарың ойлосуң го. Өткөндө Сабырдын кызы Адинайды атаң ичет деп ыйладым. Жана, кара соолу. Мен аны эртең менен чыгып туруп эле даң этип атып кичтем. Мен элебей туруп эле атып кичтем. Койчу. Мылтык эмес, үйдөгү бычагың курч эмес го. Алда калчылдаган колуң менен атмак түгүл көтөрө да албайсың. Ат сатып эле салам? Токточу.
чынын айтчы, баарын эле билесиң. Ушу ичкилик алың жетпей койду. Ömün. Ey Allah. Adamızda ичкиликтен алыстадылар. Кыздарынан мен соңун берип, ыйманын берип бар. Бак берип бар. Бакыт берип бар. Амин. Koluna çıvı galı var. Haydi kanına. Alay öneme. Otboyt böyle. Oğlum, tetiğiyle etken kimnin balası oldu eken? Ал биздин мектепке келген жаңы мугалим. Assalomu alaykum ata. Aleykümselam. Ol Sancıranı yaxşı bilgen mala oxşaysun. Kesibim tarixchi ata. Şunday. Ol uçuraşkanın Kırgızstan uluğunu dalildep durat. Var bol bolam. İşin iyilikli olsun. Kıdırda arısın. Amin. Amin. Rahmat ata. Batаңыз тийсин. Bara koy. Sen de kop karma bayla. Mugalimdik. Bu joptu kesip. Rahmat ata. Ден саулыкта болуңуз. Ата, бул мугалимди биздин үйгө жашатпайлыбы? Yaylanayın. Bulaya bağanda kıçıragan demeken bizden ıştalgan üye yaşay bu. Жашайт. Yaşasa yakşı. Ben torpoktordu aradım bu ola. Саламатчылык. Колго эмне болгон? Кече бирөөнүн үйүнөн аты ортолуп. Абайлабайсың мана. Негизи ар бир нерсени туура багытташ үчүн сөзсүз окуш керек. Менде бир мыкты барес жөнүндө китеп бар. Берейин, окуйсуңбу? Жок, китештеги жок эле, өзүм үйрөнөм. Эми ал өз эркин. Так балдар, бүгүн биринчи сабакты баштайбыз. Боор жок бе? Азыр мен боор алып келейин. Агай жокпу? Аялдагы кийимдер чисто турецкий кийимдер. Ой, берем бергенди мунан оңдо. Ой, мен болсо кечинде эле берем Ой, акчасын. бересиңер да алып эле жүрбөйсүңөр. Кечиресиздер. Бул жерде эмне болуп атат? Содада. Жок, билип атам, бирок уят эмеспи? Сабак башталганына 20 мүнөт болду да силер бейкапар соодалашып отурасыңар. Сезимече сиз баш болуп ушинтсеңиз анда районго кат жолдоюн. Эй, сен кимсиң? Катындан бешбетер. Арыздангың барбы? Сен жөн эле иштен кирип келип эле төрмөнүкү дедиң го я. Отон көрөй, ай. Карасаң муну. Эй балам, оң кулак сол кулагың менен угуп жүр. Мен сени могул жерден кетирип коюш. Бир эле минуту болот. Билесиңби? Угалбайм. Эмнеге угушум керек мен сени? Угалбайм. Карасаң деле уксаңыз деп. Ар ким өзү ишин билгенге милдеттүү, бала. Сени деген мугалим деп кой. Сен эмне мага директорсуңбу? Эй, сен эмне мени кетирүүчү сенсиңби? Эсиң барда этеңди жыйгының бала. Уктуңбу? Ой эмне, жайчылыкпы, тынччылыкпы? Ой, тынччылык эмес. Бул жерде сен директорсуңбу же бул директорбу? Ой эмне болуп кетти? Жөн эле жашабай жатып мени башкаргысы бар. Эже мен башкарган жокмун, болгону бул жерде соода кылуучу жай эмес да. Балдарга туура билим беришибиз керек да. Мен дагы айтпадым беле сага. Үйүңө барып соода кыл каалаганыңдай деп. Үйүмө барып соода кыла албайм каалаганымдай. Мен деген могу жерден элдер заказ алып, заказ менен келип атат кийимдин баары. А эмнеге мен үйгө барышым керек? Бул жерге болбойт да. Эмнеге болбойт?
Sapsonu bana ушул жерден. Мен өмүр бою ушул жерде соодагылып эле жүргөм. Сен деген сооданы коюп бере мага. Карштарыңды бергилиң. Ага паса жумуштан айдарсың. Жумуш деген колдун кири. Эртең ушул маалда карысымды толугу менен алаканыма саласың. Унчукпай койгон сайынты беле мага. Карыс дебей, кырчай бияка. Сени менен, балам. Сени менен башкача сүйлөшөм. Кечириңиздер, мен мынчалык кырбап кетерин билген эмесмин. Буну ушундай деме. Бу айла жок. Эмне кылам? Силер эмне турасыңар? Сабагыңарга барбайсыңар. Керек болса директор башы менен сен эмес, керек болса аялың да кар. Аялың эмес, айылбы, бүтүндөй айыл каршымага. Унчукпай койсо мага кенедей айыл керек болсо. Капкаяктарын айтып мага чакмачлар бар булар. Агай, Садат эженин жинне тип койгонсо окшойт, Негизи балдар, мугалимдин бир эле максаты бар. Ал балдарга жөн гана билим берүү эмес, мыкты билим берүү. Эгер мектепти базарга айлантсак, анда силердин башыңар базардан чыкпай калат. Тура агай. Чын айтайын агай, магачы. Сабак жеген, сабак өткөн жакпайт. Сабак деле өтпөйт алчы. Болду. Антип тураган болбойт. Эмне болгон күндө дагы ал мугалим. Эгер сабагы жакпаса жакпайт деп айтканга укуңар бар. Сиздин сабак жакпаса да айтсак болобу? Албетте болот. Жо реально эле мага өзүнчө эле умный боло бергендер жакпайт да чача-мача депчи. Андан көрө күрөш залын ачыш керек. Канча бала тренировка кылгысы келип жүрөт, туурабы жигиттер? Туура. Мырза, сен ата-энең эмне болуш дейт? Ата-энени кошпой эле сүйлөсөк болот да. Мен мындай эле айтып атам. Өзүңүз деле түшүнсөңүз. Токтотчу. Анча ашачап. Мугалим менен айтышканга акың жок сен. Эгер жакпаса чыгып кет. Чыгып эле кетем. Сендейлерге билим берүүгө милдеттүү эмесмин мен. Бүгін вакытыбыз мартекке кетти окшойт. Эмки сабакта жолугушканча жакшы баргыла. Seninle. Bir-iki o söz söylep alıp öyle. Kıyımın da öyle otasın mı? Görem senin kıyındığındı. Kaldaklarını bari götürüp al, gözüme görünmeye yok ol bunun. Benimle Cirga hanımdan. Gelen degen sumkalardı jonuma götürüp alıp. Sodağıp жүрөт дейсің бе? Мен дағы чиедей болған атасы жоқ. Балдардың бары бағайын деп жүрем, ешке шығып еркек, үйге кіріп қатын болып. Жемне, сен нан тағып бересің мен балдарыма. Эже, каты айтсам кечириңиз. Бирок мен чындыкты айттым. Өзүңүздүн балдарыңызды эмес, айылдын да балдарын ойлошубуз керек да. Бала сен мага акылдуу болбой эле койчу, макулбу? Алдагыларыңды алгыныңда көзүмө көрүнбөй жогол.
Tört tarafın kıvıla. Daha boğuru örüp koyun buğa. Assalamualaikum. Aleykümselam. Молданы gördünüz mü? Жоқ. Эмне мечитте жок бекен? Таппай қойдым. Молдону не кыласың? Ата-энеме дуа кылдырайын дегем. Ата-энең эмне болду эле? Россияға кеткен 5 жыл болды. Сағындым. Атың ким? Нуржигит. Ата-энең келет буюрса. Тигеже силди кулап салды. Сен аны каяктан билесиң? Чоң атам айткан. Эмне деп? Bir күнү кулап салат деп. Туура айтыптыр. Жүрүңүз биздин үйгө. Чоң атам көрсө сүйүнөт го. Мейман көтөр ал. Gel okuyup kettin daray. Isık sütten içip, kaymaktan alıp soğuk deyip gitti o bana. Rahmat apa. İyi aşağı ay. Jarmak uyda beysin ergoy. Halıp gele tıptışka unutup kalgan turbay. May yesin ezer açıp kırdık ay. Qorağın suuq attap ketipti. Şonu vurup koyayın dep suuq kavrunu aldım okşaydı. Al üstüne qara Haydarım jerde jel ötüp kaldı okşaydı. Жылуу жатсаңыз эле сакайып кетесиз ата. Жанагы кыз жасамак. Директорип сөзү суу жүрөк неме. Ой, жетекчи болгондон кийин ушу ордуна коюп койсо болот эле. Өкмөткө баары бер. Bir айтасыңбы, мен айтасыңбы,
Баары бер. Буюрса баары жакшы болот ата. Буюрса жакшы болот. Ушул сенин колуңдан келет. Бул айылда ар кошкон уруулар биринин сөзүн бири укпайт. Эч кимди укпайт. Sen eç жака барба. Биздикинде жашайсың. Аныстыра могу жерде 5 комнат мазар болуп турат. Агемпеге өскөн міне. Ушул бир бөлмөдө чоңдук кылат. Келе қой. Мұздағы емес пе екен? Жок апа, рас эле экен. Іші қой. Емеш жаққа кетпейсің балам. Ешкүй сенікі. Қағаз бұғазың жазып. Өз үйіңдей бол алдыға кетейін. Өз үйіңдей жаша. Іші ғой. Әйтеге жалқан деме, ішіп алды деп айтпачы. Кеттік. Сау Қандай қаяқта жүрсің? Теге Осман атаңқында дүнөдүм. Енең дұрай. Алғатын ошот мек. Өзүң кандай белек? Ден соолук жакшыбы? Шүгүр. Кел овкаттарыңды үйгө алып коюн. Рахмат байке. Осман атаңқында эле болом го. Анын үстүнө жайгашып алдым эле. Дагы ичипсиз, Эми теттиги эрмек шаардан келип. Кача. Түгөндөн эчтим дебейсиң. Бектур байке. Мен сиз менен сүйлөшөйүн дегем. Азыр сабагым башталып калды. Кечинде жолугалы, Кишинин абийирин ачып. Учукпай эле койбойт беле. Эчке уят эмеспи? Салчы. Жогалчы деп коет кайра кишини. Канчадан бери ичип жүрөсүң, Ана токтотам, мына токтотам. Кана токтоткон ушубу? Кайра кишини жаман көрүп коет. бул эмне иштер? Азыр көрөсүз агай. Не, тамак ичебизби? Жок агай. Суу ичебиз, суу. Суу? Кандайсыңар балдар? Жакшы. Ким жок бүгүн? Башталды агай. Ушундай шартта билим алсак жакшы эмес балдар. Бир күнү соода, бир күнү мынтип тамчы. Директор көрүп келейинчи. Сабак өткөнгө мүмкүнчүлүк болбой атат. Майла жок. Бул өкмөт деле чечип берер. Мектептин 90%
Капиталдык ремонттон өткөн. Жанагы силер окуган 2 класстын үстүнө жетпей калган. Эми агай өкмөт деп жүрөрсөк балдардын билим деңгээли эмне болот? Ой, сабактын, билимдин жаанга кандай тиешеси? Мына күнөөчүлөр. Анын баары унутулат. Эгер өкмөткө үн жеткирем десеңиздер анда маселе жок. Кат жазып эле кол топтоп берип коюңуздарчы. Мен президенттин өзүнө жеткирип келейин. Жок агай. Аны өзүбүз эле чечебиз. Мына мен чечем. Мен чечем. Буйрса. Эми буйрбаса жок экен дагы. Буйрбаса ар кайсы жерге идиш тосуп, ушинтип сабак өтүп жүрө берели. Окуй. Ой, токтойчам. Мына күн ачылды. Күн тиет, баардыгы унутулат. Рахмат агай. Түшүндүм. Короче, сен жанына эле туруп берип кой, всё. Сен ной өрүп кетчү элең. Таңдайм айтып кой, уктуңбу? Жығып алсакчы. Ошондонбу? Жыгылбайм, басып кет. Агай. Апам үчүн кечирим сурайын дедим эле. Эмнеге Айбери? Кечирим сурагандай деле эч нерсе болгон жок го? Ой, бирок ыңгайсыз боло берем. Саадатчы өзү жакшы адам. Бир аз ачылып калтырып койду. Сен ага сарсан болбой эле кой, Рахмат агай. Агай. Мен дагы жакшы кесиптин ээси болгум келет. Бирок азырынча тандай элекмин. Апам окуй эле кой, бизнесмен болсун деп жатат. Окуганда да мыкты университетте окуйсуң. Бул жерде да шашпайсың эле, Рахмат агай. Мага дагы убакыт бөлүп койбойсузбу? Мырза, мен принциптерим өтө башкача, мырза. Сен аны жакшы билесиң. Жок агай, сөз бар. Эмне сөз? Билими күчтүү миңди жагат деп келгенден бери эле айтасыз. Сиз билимдүү экенсиз, мени менен бир күч сынашып көрүңүз да. Эгер жыгылсаң, тарбияга көнөсүң. Макул, сиз жыгылып калсаңызчы. Мен бул айылдан бирөөтөлө кетем. Бирок ал мүмкүн эмес. Жерим барган жокпу? Эмне калды? Техникаң жакшы экен. Бирок аң сезимди оңдосоң мыкты вариант чыгат сенден.
Эме агай, Бактыгүлгө айттыңыз-го жана I love you дегендерди жатта депчи. Спортсмен болуш үчүн эмнени жатташ керек? Мен сага бир китеп берем дебедим беле. Ошону окуп көрсөң, мыкты спортсмен болосуң. Бирөө окуп берсечи агай. Анда эмгеге окуп бергендики да. Ал сенден күчтүү спортсмен болуп кетет. Макул агай, унутпайсызбы? Унутпайм. Агай, актер болсун кайсы ок жайга тапшырыш керек? Актердун өзүнө окусо бар да. Тамашачы. Ассаламу алейкум ата. Кандайсыз? Жакшы болуп калдыңыз ба? Şükür balam, şükür. Bugün sine de yakışımın. Tabitimde yaşı olup kaldı. Diyeyim bir. Etin tura ver böyle. Şaşk edile. Tamak çasayım diye başladım. Usma kaçayım bütüldük. Erten güne muşatko. Азыр ата. Сизге өзүм тамак жасап берейинчи. Нуржигит. Жүр, мага жардам бересиңби? Ооба. Жүр. Бул Манттын баласы. Ооба, Манттын баласы. Атын билесиңби? Чучпара дейт. Турузun de oyda yavaycıçılık. Ötkönde Satiş'tin gelini dağı jasaptır. Al içine et salbay kartoş kömüne pişiriptir. Ооба, апанын вареники дейт. Tam kim bilsin. Yeteli o çırağı. İşlerin kanday. Göndün mü? Жакшы ата. Бир аз кыйынчылыктар бар эми, чечсе болот аны. Мектептин чатыры такыр эле жарабай калыптыр. Бүгүнкү жаандан сабак өткөнгө деле мүмкүнчүлүк болгон жок. Bilbeyim. Былтыр оңдомуш болуп атышкан. Ошо аягына чала чыгып коюшкан окшойт. Жеп коюшту да. Ок. Sen kaydan bilirsin, cengitlik. Баары билет да. Cececege ne tatlı? Ulan dur. Мен Бектур байкеге барып келейинчи. Бүгүн кечинде жолугам деп койдум эле. Мен согун кандай берек жакшы го? Жакшы. Молдокилер дем салып берди. Молдокилер ичимдикке дагы каршы дуа окуйт, э? Ооба. Sabah soğuk bol çıktı ya. Üşüp de çıktım. Aa. Ne de aytma kalem. Aytpaysın. Айта турчу сөз көп Бектур байке. Бирөө ден соолукка жетпей жүрсө, бирөө аны жоготкусу келет. Düşünüktü. Ayta turar sözüm ışıl bolsa ben kete vereyim. Oturç. Жақсы сөз баштады оқыпчы. Бектур байке, мен айткан сөзүмө айып этпеңизчи. Бирок сиздей адамдын ичкилик менен достошкону мени өтө ойлондурат. Сиз эрктүү адамсыз. Ичпей эле коюңузчу. Hiçbir oysan bana. Antalbaydı okşayım. Бектур байке, мончоктой болгон эки кызыңыз бар. Экөө тең жакшы окуйт. Бактыгүл буюрса мыкты котормочу болот. Үмүтүм чоң. Бирок атанын колдоосу болбосо, тоодой болгон талант да камгактай болуп калат.
кызыңыздын талантын ташкындата турган күч сизде. Бактыгүлдүн көзүнөн эле көрүнүп турат. Коркок, жалтак. Жалынды албай түтөп быкшып турат. Ага эмне керек билесизби, Бектур эке? Сизде. Сиз керексиз да. Мен билем. Бирок бул ичкилик деген ит немең туткундап алса тамырлап кой бербейт экен. Кой берет. Бектур эке, сиздей адам анын тамырын эмес сөгүн ташталкан чыгарат. Эрк керек, Бектур эке, эрк. Негизи жашоодо ак жүрөк таза адамдар эт ичип кетет окшойт. Эсен байке жакшы, адак ичет. Касым байке да жакшы, адак ичет. Айтаңар, мен эмне жыргаганымдан ичип жүрөт дейсиңерби я? Мен деле бир кезде сендей болуп окуу жайды бүтүп келгем. Анан айылыма келип иштейин деп жумушка да орношуп койгом. Анан эртеси жакшы кийимимди кийип алып жумушка келсем менин ордума жанагы катынды алып коюшупту. Кимди? Саадатта. Себебин сураганым да жок. Ушул бойдо мектепке басып барбадым. Осогусун бир да жолу аттаганым жок. Эмне бошсуң? Ичип кеттим. Ичип жүрө бердим. Анан мас болуп алып тиг аялга жолуккан сайын көчөдөн ашата соктум. Ал да жөнтүмөк беле. Ал каргады. Тукумун куруп калсын деп каргады. Ошонун каргышы тийдиби? Эркек баланы болгонум жок. Аялымдын 2 жол боюнан түшүп калды. Анан больницага барсак доктурлар мындан ары аялыңыз төрөй албайт деди. Анан көнгөн адат боюнча иче бердим. Анан ажырашып кетсемби дедим. Бирок анта алганым жок. Анткени жанагы сен айткан 2 кыздын келечегин ойлодум. Ошолорду атасыз калтыргым келген жок. Эртең тыштайм, өсүгүнү тыштайм, ана тыштайм, мына тыштайм. Ошентип тышталып атам. Ичкиликти тыштай албай койдум. Бектур эке, баары Кудайдан да. Адамдын сөзү көңүл ортканы менен тагдырын чече албайт. Үйүңүздө жубайыңызды 2 кыздын келечегин ойлоп коюңузчу. Капа болбосоңор мен бүгүн кете берейинчи. Калганын башка күнү сүйлөшөбүз. Жөн эле койсоң болмок. Талант Москвадөн салып берет эле. Балам деле келейин деп калдык. Мен деле балаңызмын ата. Атаң келгиче чачыңыз чоң апамдыкындай болуп калат го. Нуржигит, барып чөмүшкө салып келчи. Ата, Бектур эке такыр эле көрүнбөй калды. Ай, анын ичип алып бир жерге тороюп калган жокпу? Кудай сактасын ата.
кызынан сурасам иштер менен жүрөт дейт. Бүгүн келип калат деди эле. Ата. Айылда колунда бар адамдар барбы? Акча болбосо деле мал мүлк бере тургандар. Бар. Кайрымдуу адамдардан жардам сурасам дегем. Мектептин чатырынан аккан тамчы келечекти бүтүрөт го. Айылдын климатын билесиз да. Bir айдын көбү дээрлик күндүн көзү көрүнбөй бүтөт. Балам. Hareketin yakışı. Öyle kavrımda adamlarda köpten beri görülür. Ovalı köp baldı. Her gün biz kömeçine gülüm tartıp. Düğününe kapkasalaganlar. Para vergençe para ver deydi. Barıp gör balam. Ошо ата. Аракет кылбасам болбойт. Мектепте чечиле турган көп маселе бар экен. Өнөрлүү окуучулар көп. Өнөркана жок. Билимге умтулгандар арбын. Китеп аз. Убактысы көп көчөдө каңгып жүргөн адамдар канча. Болбогон далили жок саясат менен бири-бирин сугарат. Эгер китепкана болсо, китеп окушса, кичине акыл кирет беле, ким билет ата. Айтқан сөзүндө кадет жок. Кептин баары мына ушул иштин аткарылышында. Азыр адамдардын жүрөгүн кайды керек чырмап калган. Sen argınge bara verbe. Aylın azamattарын toptu. Azırkı mağa aytkan oylorundu oşulorga ayt. Oşondo dürüs bolat. Buyursa ata. Ушул иштин аягына чыгам. Ары же бери болгудай. Ами, ата красавчик болып қалған тұрмайсың. Ağla bay. Oo, ben şöyle. Bir gel parça. Görünmeyiz de. Assalamu alaikum Sunar. Aleyküm selam. Biz oktarız sen de. Osman ağa. Beni geçirip var mısın? Ne oldu o? Ama ушул күнгө чейин итереп алып жүрүптүрүм. Мас болуп алып сиздин астыңыздан далай эле жолу өтсөм керек э. Кээ күнү жөлөп кеткен күндөрүм болсо деле керек. Кечирип коебуз. Men bugün geçireceğim. Ha sen erten gayrı içiyorsun. Ya baba. Koştuştum. Tamaşa. Tamaşa. Geçirmegenden de geçirimini götürüp görme hoşa gitmek bilen. Men geçirgende sen bana gün öder alacaksın. İçip algan günlerinde aldımdan ötmedim. Özün mamuncı gitsin. Azamat. Azamat. Geçirseniz derle oldu. Sınızga rahmet.
Же болбосо бул ит турмуш менен өмүр бою алып урушуп жүрө бермей экенмин. Таң калам. Дагы эле молдокелер келип сүйрөп кеткенге аракет кылды эле. Чыңгыздын сөзү октой эле тийди. Алла буйрбаса чымынды өлбөйт. Ооба, рас. Зукешке жакшы болду. Сен араңды койдуртам деп кайда гана барбады. Догдурдан догдурга. Элмира бакчыга да тума жалдаткан. Eyvallah gittim de lan. Bir yakta çok işler söyleşip жатса. Kantedeyim. Бала көргөнүн айтат да. Эртең элди чогулту. Чыңгыстын эл алдында кайрылуусу бар экен. Белең экөөң жардам берип койгула. Менин сөзүмдү угушат бекен? Угат. Мына мен де жардам берем. Gelizler, Bayke. Gelizler, hece gelizler. Geliz, Bayke, gelizler. Bayke, geliz. Саламатсыздар туугандар. Бүгүнкү чогулганыбыздын себеби айылыбызда чечиле турган маселелер көп экен. Ой бала, сен өзү кимдин баласы болосуң? Мындай биринчи өзүңдү тааныштырбайсың. Кечиресиздер. Менин атым Чыңгыз. Сиздердин айылга мугалим болуп Борбордон келдим. Эми маселеңди айта берем. Жогоруда айтып өткөндөй, айылыбызда арбын маселелер бар экен. Мына ошолордун бүгүн түйүн чөгүн чечпесек, эртең чырмооктой каптайт. Тамырын кыркканга да үлгүрбөй калабыз. Табыш мактантпайлы, айтчы. Өлүп баратасың эми айтып өтпөй, угуп турчу ортодон. Сен эмне болуп атасың? Сен эмне кылып Байкелер, уксаңыздар туугандар. Мына биринчи эле маселе ынтымак, кайдыгерликти сыйрып, денебизге боорукерликти чаптасак эң сонун болмок. Китеп жетишсиз, өнөрлүү окуучулар көп, өнөр жок. Балдарга туура татыктуу билим беришибиз керек. Билим менен техника өнүккөн заманда эртең коомубуз эмне болот? Мына ушундай маселелерди чечиш үчүн сиздер менен биз чогулуп отурабыз, туугандар. Ошо сапаттуу билим берүүгө биз кандай кылып жардам беребиз? Өкмөтчүлөргө каражат бөлүп атабы? Билим берүүдө шек санабаңыздар. Болгону балдарга шарт түзүп берели, шарт жок. Мисалы, мектептин чатырынан тамчы тамат. Эми жок дегенде мектептин чатырын жабаарга чамабыз жетер? Так, түшүнүктүү. Сен эми аны башынан ала салдырбай эле мындай токото жерин айтпайсыңбы? Ошо да. Ал чатыр боюнча мен айтып коеюн, 1982 жыл мен башкарма болуп турганда. Ошондо эле ошол чатырга биз оңдоп түздөө иштерин жүргүзгөнбүз. Андан бери шыйпыр эмес мен да кирип кеттим. Ошондо жанагы Рабатылып Балтаев каршы чыккан. Койчойсуң. Сен жогора тиги секретар келип бизге мектепти оңдогула дегенде, ушул жерде элдин баары жапырт көтөрүлүп оңдободук беле? Ушул жерде мектепке мык какпаган бир да киши калган жок. Аталар биз урушалы деп келген жокпуз. Ошол союз кездегидей түрлүү ишке кирип, мектептин чатырын жана башка маселелерди чечели деп чогулдук. Ким эгер биз болбосок? Bu bir kadar oturup da. Emne tınççılık mı? Kaydak tırçılık. Ay teginin dirençi. Göçüge çıkıp alıp, elin bağrını çoğultup alıp, seni camandap жатат. Avul olsa oturat. Janağı canlı gelgenle muğalimin Çыңгыз. Hanım. Kayakta. Orta göçede. Orta göçede? Yanında öpüp bak. Çocuk mutka.
Милицияга чакчы. Кайсы милицияга? Участковыйга. Кайсы милициядан жабатта билбей каласыңар. Тура, эми жаңы мугалим келиптир деп эле элдин баары эле бере койбойт, туурабы? Ансыз деле бул жерде арабызда жалгыз коюн сатып, бала чакасын кийинтип аткандар бар. Өзүбүздүн курсагыбыз тойбой жүрсө, эми мектепке сурап атасыңар, кандай кылабыз анан? Ошону айтсаңар. Туугандар, токтосоңор. Токтосоңуздар эжекелер. Мен дагы бир-эки ооз сөз сүйлөп алайын. Эми мындай да. Мен да ушул айылда төрөлгөм. Ошол мектепте окугам. Мен окуп жүргөн кезде эле тамчы. Бирок ушул күнгө чейин чатыр жөнүндө бир дагы ойлонбоптурмун. Силер деле ойлонбосоңор керек. Же араңарда ойлонгондор барбы? Кана айткылачы. Анан улуу башыңар менен бияка келип алып, бири-бириңерге тиш кайрап ажылдашасыңар. Башка жерден, борбордон келип алып бул жигит биздин мектеп жөнүндө ойлонуп атат. Намысыңар кайда? Бул буякта төрөлгөн эмес, буякта чоңойгон эмес, биздин балдар үчүн жан үрөп атат. Мен сага кошулам. Менин атым Самат. Туугандар, мен сиздерге оюнду таңуулаган жокмун. Бул жерде эмне болуп жатат я? Ким чогултту силерди бул жерге? Жумат сакал. Уят эмес ушул. Сакалды башыңыз менен чогулуш жасап. Сакалды сиз аттасаңыз айыл башчынын башын. Башкалар эмне кылат? Кечиресиз. Бул жерде эч кимдин күнөөсү жок. Мына мен чогулттук. Сага ким уруксат берди? Муну деген провокация деп коет. А сизге ким уруксат берди? Провокация деш үчүн эксперттердин бүтүмү керек. Же сиз өзүңүздү эксперт деп эсептейсизби? Сен мага законду үйрөтөсүңбү? Эл журт тарагыла бул жерден. Азыр ровдудан группаны чакырсам, аял эркек дебей уш жерден баарыңардын колу бутуңарды байлап туруп салып кетет. Биз деген чогулуп атабыз. Айылдын келечеги үчүн, алдыдагы максаттар үчүн чогулуп сүйлөшүп атабыз. Туура. Мен чечем. Же сен өкмөтсүң? Чечсеңиз кана эми. Эмне кайшы айтасың? Жымгая өткөн. Муштарды алып чыгып коеюн. Тур тарагыла. Үй жай деген бар. Андан көрөк малды жайлап, коро жайыңарга үй мүлктөргө карабайсыңар. Айыл өкмөт чечет. Мектеп директору чечет, Артарагыла. Болбой алдык, сайткан кетет. Караңыздар. Танылды, жанагы эмен бар. Курайм тарагы. Биздин айылдын иши алга жылбай калды го. Жылат, башыңарды көтөргүлө. Баардык эле сыдырга салгандай боло бербейт. Жашоо ушундай. Мына жерде 100 000 сом бар. Мектептин чатырда бүтөт. Артканда китеп сатып бер. Кокусту якты карап кетип калсам, балдарым кыйналып калабы деп чогулткам. Жок ата. Балам, мен улуу башым менен, чын дилим менен берип жатам. Анан эртеңки өлүп калсаңызчы? Чүкөдөй чалдын өлүмүнө караганда келечектин өлүмү жаман. Баардык алдыда. Болуптур. Эндиги торпогума барайын.
Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Бактыгүл түндө жай элеби? Жай эле. Сизге атам китеп берип жиберди эле. Аята өзү эле келбейт беле. Же эртең өзүм деле барып алып алат элем го. Жок, атам мешитке шашылып кетти эле. Агай, мен сизге 1000 мертебе ыраазымын. Анткени сиздин жардамыңыз менен менин атам ичпей калды. Үйүбүздө сонун жашоо башталды. Апамдын да көңүлү ток. Бактыгүл ал менден эмес да. Ооба билем, бирок сизге чоң рахмат. Апам да сизге аябай ыраазы болуп отурат. Билесизби агай? Мен атанын чыныгы жытын эми жыттадым. Атанын мээрим эми сиз. Сизге чоң рахмат. Лява Бактыгүл. Кылач. Бир адамдын оңолушу канча адамды сүйүндүрөт. Буюрса Бактыгүл дагы көп адам оңолобуз, Ооба, туура агай. Мен кетейин. Макул, анда сен үйүң бар. Кеч да болуп кетти. Бектур аке рахмат айтып кой, Макул агай, макул. Саламатта калыңыз. Жакшы бар. Андай эң баштыкты токтотуш керек. Андай эле кыйын экенсиң. Биз менен кеңеш да. Аркамда биз турбайбыз. Эгер эң баштык деп эсептесеңиздер, анда мени кечирип койгула. Көкүрөк чапканыбыз менен көөдөнүбүздө бир аз эле көрөңгү бар. Мектебиз эмне ийгилик жаратты? Сезмечи, айтыңызчы. Окуучулардын бири Олимпиададан биринчиликти алып келдиби? Мейли акыркы 10 жыл ичинде болсо деле айтыңыздарчы. Кимиси маданий иш-чаралардан ийгилик жаратты? Эч ким айта албайт. Себеби далил жок да. Анан жасайын деген ишти эң баштык деп эсептесеңиздер, анда келечектен үмүт үзгүлө. Коомубуз билимсиз адамга айланат. Ошондуктан урматтуу директор, сезмечи, мени жаман көрбөгүлө. Мына алдыда окуучулар аралык Олимпиада, спорттук оюн, маданий иш-чаралар турат. Ошого катуу даярданышыбыз керек. Мен алдыга койгон пландарымды күчөтөм, ишке киргизем. Мектептин чатырын оңдошубуз керек. Bir жерге чоңуңуз. Ылтымар bir жерге чоңуңуз. Аны кайда устанат? Алайынбы? Bir жерге чоң. Көзгөргө түшөт бо, чаңпаңы да бар. Кармап атабыз, Алгай. Кел алып келе бергиле. Дагы бар да? Бар үстүнө да. Сени атам. Рахмат. Кат келе. Ата. Кыздарым. Силерди иште атат деп, жаңы иште алсын деп келдик эле. Рахмат. Тартпайсыңар ол, алып келе бергиле. Чыңгыз! Чыңгыз, бұл шипірді алмаштырып солбайм я. Ескіріп қалыптыр. Бектур аке, сізден өткөн көрсем кіші жоқта. Ескір салсаңыз. Мақыл.
Bayke, anda günah yok Bayke. Dönle konuşlar, dönle konuşlar. Anda günah yok Bayke. Bayke dönle konuşlar. Bayke dönle konuşlar. Muhallim balan çakırıp koyuyorsun. Annem ne kadar sonra aylanayın der. Oğrup döşüktü. Geçiringizler. Ben bunday yollarını bilgen emasmın. Aldıda daha көп maksatlarım var эле. Bari talkılandı. Geçiringizler, men bul ayылдан кетем. Кетпейсиң. Сага ким укук берди? Могу баштаган ишиңди аягына чыкмайын. Бирибиз кетсек, жүзүбүз толуктайбыз деп келишти. Сага ишеним көрсөтүп келди. İştegen işini gördük. Oturma bana. Agay. Sizde okuçularınız kütüyor. Dur. Құдайдың жазымышы. Ишім болған бек бір жақсы адам болды. İçer su üstü ömün dura. Çıldız. Kolumdan gelse beni geçirip koycu. Ben sana burun işenç emesmін. Алдыға қойған мақсатың алдыда. Мына онша жамаат бары сені қолдайды. Biz siz менен. Мына ушул жер ыңгайлуу. Бир бөлүмүн айыл эли үчүн окуталы кылабыз. Калганын кийим тигүүчү 8 спорт зал. Ар бир үйдөн китептерди чогултуп, китепкана ачабыз. Ал долбоорду бир адамдан бир китепти атап коебуз. Айылда эски кийим тигүүчү машиналарды чогултуп, улуттук кийимдерди тигебиз. Анан чоң имарат курабыз. Ал имараттын ачылышында Осман ата лента кезет. Olimpiyadada Anglis dili boyunca ilk tur kızı Fatgül birinci ordudan. Sağ olasınlar. İşleriniz de yaxşı mı?
жакшы. Жагым машина келип жүрө алсаңар керек. Жакшы буюрса. Ушул жума тиккен кийимдерди элге алып чыгып көрсөтмө уюштурабыз. Урматтуу айылыбыздын тургундары, мына ушундай кыска убакыттын ичинде кыргыз оюсу түшүрүлгөн кийимдерди тигүүгө жетиштик. Кудай буюрса, сырт жактан да сатып алууга кызыккандар. Алгачкы кийимибизди белекке белек кылып берүүнү туура көрдүк. Эми мен деле кете албай турам. Бул жерге көнө түшүптүрмүн. Жогорку жакка чалып, дагы бир аз иштешиңди сураналы. Сен кетсең ким улантат? Улантчы адам бар. Мына Самат Турбаева. Самат экөөбүз убадалашканбыз. Белек да жардам берет. Мен кетпесем болбойт. Атам чакыра берип тили тешилди. Сиздердин мектептин деңгээлине жеткире тургандагы көп аймактар бар. Бактыгүл. Илаба, эмне ыйлайсың? Келечектүү адамдагы ыйлачу. Рахмат агай. Разы болсун. Razı olsun. Sen beni geçirip koyucu oğlum. Yaxşı varız. Bol demlik atam. Soğuşa yetip barasa bircen. Türü adamı da şunçalık ilayı be. Solundan kaltır bakla. Amin. Yolun şıdır yoldaşın kıdır basın. Yaratkan işini koldap yolunu düzesin. Elge kılgan emgeğinden akıbeti kaytıp. Baktılı üybüle kırıp. Uzakça şakla. Allah. Бул жашоодо таза жолду танда, мүмкүнчүлүк келет ар бир жанга. Өзүм дебей бул өмүрдө күйүп, эмгегиңдин элим үчүн нарына. Жалкоо болбой кайрат күчүң барда, чоң жарыштан сапарыңдан калба.
Жашоодогу жеңиш ошол экен, пайдаң гана тийсе ар бир жанга. Өкүнбөйлү өткөн ишке кайра. Бур дүйнөгө берилип байланба. Атың өчпөй жашап кылымдарга. Баштаган жолуңдан эч тайманма. Из калтырган жүрөктөн нур барда. Жарык болуп күн нурундай тийсең, жан дилиңден бул жашоону сүйсөң, жалп деп анан өчкөнүңдү жалын. Бул учурлар кайрылбаган ирмен, өзгөртөсүң келечекти бирсең, өзөгүсүң жаңы күндүн билсең, адамдарга үлгү болуп дайым, жашагысы келгендей сен жүрсөң. Өкүнбөйлү өткөн ишке кайра. Кур дүйнөгө берилип байланба. Атың өчпөй жашап кылымдарга. Баштаган жолуңдан эч тайманба. Из калтырган жүрөктөн нур барда. Өкүнбөйлү өткөн ишке кайра. Кур дүйнөгө берилип байланба. Атың өчпөй жашап кылымдарга.